Кыргыз жараны концепциясы 5 багыттан турат. Бул видеодо 4-чү жана 5-чи багыт жөнүндө айтабыз. Жаран суроо берүүгө, сунуш айтууга, талкууга катышууга жана жергиликтүү же улуттук чечимдерге таасир этүүгө укуктуу. Мындай катышуу коомдук угуулар, бюджеттик талкуулар, онлайн кайрылуулар жана добуш берүү аркылуу ишке ашат. Конституция боюнча ар бир жаран этносуна, динине, жынысына карабай мамлекеттик органдарга шайлоого жана шайланууга укуктуу. Жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуу, коомдук угууларда пикир айтуу — бул жарандык укук гана эмес, жоопкерчилик да. Коомдук конституциялык кеңештин мүчөлөрү 15 адам. 15 адам иштейбиз. Анын төрайымы Калдымузаева Гүлбаршын Таштанбекова, мэрдин орун басары, калгандары ушу аттуу баштуу кишилер кошо иштешебиз. Биздин негизги максатыбыз элдин биримдигин чыңдоо, мониторинг жүргүзүп турабыз. Ишеним, ачыктык, түшүнүктүү эрежелер жана сапаттуу кызмат аркылуу калыптанат. Кызмат ыкчам, түшүнүктүү жана бардык жарандар үчүн бирдей жеткиликтүү болгондо ишеним бекемделет. Түндүк бул жарандар үчүн санариптик эркиндиктин жаңы деңгээли. Тиркеме аркылуу 10дон ашуун документти онлайн алууга, электрондук арыздарды берүүгө жана паспортко байланышкан кызматтарды аткарууга болот. Онлайн салык төлөө айкындыкты жогорулатат. Мамлекеттик ипотекалык компанияга онлайн катталуу убакытты үнөмдөйт. Электрондук төлөмдөр жана калкты тейлөө борборлорундагы электрондук кезек алуу кызмат көрсөтүүнү ыкчам жана иреттүү кылат. Бул жарандар үчүн санариптик эркиндик. Бардык кызматтар санариптештирилген, ал тургай электрондук кезек да санариптештирилген. Бул электрондук кезекти жарандар бул жака келип биздин ишканадан алса дагы болот. Үйүндө туруп түндүктөн каалаган убакта, каалаган кызматка билет алса дагы болот. Бизде азыркы учурда эң эле популярный болуп аткан кызмат бул үйүндө отуруп жарандар өзүн каттоо же болбосо кошумча үйүндө жашоочуларды каттоогалы, ал тургай балдары жаңы төрөлгөн балдарды күбөлүк алуу, сүйүнчүлөрүн каттоо бул үйүндө туруп эле доставка на дом деп коет, ошол болуп атат. Жана паспортторду алуу үйүндө туруп эле алат. Бул жака келип кезек алыштын дагы кажети жок. Ал жагы үйүндө туруп эле каалаган кызматты ала алат. Учурда көпчүлүк төлөмдөр толугу менен онлайн жүргүзүлөт. Эмгек акылар, салыктар, пенсия, жөлөк пулдар, коммуналдык кызматтар. Ар бир транзакция электрондук квитанция менен сакталат. Бул ачыктыкты күчөтүп, коррупциялык тобокелдиктерди азайтат. Жаран үчүн кызмат жөнөкөй, коопсуз жана текшерүүгө ыңгайлуу болду. Мен түндүк тиркемеси аркылуу онлайн очередке туруп, убагында келип кирдим. Жана бир эле убакта 3 услуга боюнча алып, онлайн убактымда экономдолду. Бала менен дагы келгенге мага мындайча айтканда пайдалуу болду да. Бул эки багытты бириктирген идея мамлекет жаранга кызмат кылат. Жаран коомдук иштерге активдүү катышат, чечимдер ачык, кызмат көрсөтүүлөр адилеттүү болгондо ишеним бекемделет. Жаранга бир жерден эле единый окно деп айтсак болот, бир жерден ошол услуганы алса болот. Азыркы убакта бизде 91 мамлекеттик анан коммерциялык мекемелер ошол платформага кошулган. 200гө жакын маалымат мамлекеттик услугалар чыгарылган да ушу түндүк тиркемесинде. Азыркы учурда 2.800.000 дегерегинин ичинде биздин жарандар катталган. Түндүк тиркемесинен бүт кызматтарды алса болот, биздин мамлекетте болгон кызматтарды. Санариптештирүү бул жарандардын мамлекетке ишенимди бекемдеген курал. Санариптештирүү жөн гана технология эмес. Бул кам көрүү, ишеним жана тең мүмкүнчүлүк жараткан жол. Мамлекет менен кыргыз жаранынын ортосундагы ишеним ушинтип бекемделет. Ар бир жаңы кызмат мамлекеттин жаранына болгон камкордугу. Санарип кызмат убакытты үнөмдөгөн, укукту күчөткөн жана ишенимди жараткан инструмент. Онлайн кызматты колдонууну бүгүн баштаңыз. Убактыңыз да, укугуңуз да баалуу.